Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер. Санкт-Петербург шаарында жана Ленинград областында эмгектенип жүргөн жердештер бардыгыңыздарды бүгүнкү кырдаалга жараша биздин Кара Суу районунун биримдиги жетекчибиз ушул Гапардын инициативасы менен түзүлгөн ушул жардам берүү штабын түзүлдү. Ушул штабта азыр ушу кыйналып аткан жалпы эле кыргызстандык жердештерге продукта түрүндө ушу жардам берели деп чечтик. Гапар өзүң ушу сөздү улап сүйлөп койсоң. Assalamu alaikum. Санкт-Петербург шаарындагы эмгектенип жүргөн мигрант жердештер. Ушу кырдаалга карата Кара Суу биримдигинин коомунун штабы бүгүн ачылды. Кудай буйруса мына алдыда койгон продукталар жардамга муктаж адамдарга беребиз деген ойдо турабыз. Ошол бул кылган иштерибиз азыркы мына Санкт-Петербург шаарындагы диаспорадагы балдардагы өздөрүнүн продукталарын таркатып атат. Азыр ушул убакта ошолорго бир жардам катары биз дагы карап отурбай оң кол, сол кол болуп жардам берүү максатында ушу ишти кылып атабыз. Assalamu alaikum, кыргыз элим. Мына Санкт-Петербург Лен областында жашап эмгектенип жаткан мигранттар, жердештер, туугандар. Дүйнөдө болуп аткан кырдаалга байланыштуу коронавирус бир эле башка өлкөлөрдө эмес бизге да тийип отурат. Ошого карап азыр бар жок жерде карантин, жумуштар токтоп, эч жака чыга албай, иште акчадан кыйналып отурган жердештерге азыр мына Кудай кааласа диаспора жардам катары штаб ачкан экен, жөнүн карап отурбай, ошолорго bir жеңден кол чыгарайлы деп аларга дагы жардам катары болсун деп өзүбүздүн Кара Суу биримдиги Санкт-Петербург шаарындагы уюмубуз ушинтип бир демилгени көтөрдүк эле. Кудай кааласа кыйналып, кичине колунда жокто кыйналып калып, айлыктар тийбей калган үй бүлөлөргө ушинтип келип, өкүлдөрүңөргө кайрылып, кайсыл жерден алабыз, өзүңүздөр тактап келсеңиздер болот. Биз Кудай буйруса мынау чрезвычайно ачылып калды бул штабыбыз. Невский проспект 132, касса консулга келе бересиз да. Ушул жерден келип алып кетсеңиздер болот. Ушунда жардам элге жарым койгонуңарга рахмат. Эч болсо мына бул жакта бири-бирибизге жардам берип, кыргыздык жардамдашып карап турсак, биз эмес бүтүн дүйнө жүзү кыйналып атат. Ошого карата колуңарда болсо жакшы, молодец балдар. Жакшы ойлоп таапсыздар. Алла разы болсун. Дагы бир жолу бул жерде турган көрсөтүлгөн наборлор бир колго Кудай буйруса ушул набор. Буга дагы кошумча 5 килограмм картошка, 5 килограмм сабиз, 5 килограмм пияз дагы кошулат. Аны биз булар келип алып кеткенден кийин же ушул жерден алып кетет, же үйүнө жеткизип беришке аракет кылабыз. Урматтуу туугандар, тартынбай кайрыла бериңиздер, бөлбөйбүз, жарбайбыз, колубузду болушунча сунабыз. Мекендешим, эч убакта муңайба, эви келсе чыгат бир айла. Байкап көрсөң жакшылап, дүнүйөдөн алыстап, жакындадык билсең Кудайга. Бул күндөрдө өтөттүр, бул учурда тууган кететти. Көйгөйлө көл болсо, кайыгыбыз түшкөн демекtir. Сапардан, катардан чыкпаганың азыр керек бир. Чыда кичине кетет сыноо келген жер жүзүнө, сабырдын түбү
gelecek.